телефон менен иштеген убактарда квартираларга кирип айылдан келген ата энелери мисалы айылда окууга жиберген же жумуш иштейм деп келген кыздар ошакта жүргөндөрү дагы. Өзүм 32 жаштамын. 5 балабыз бар. Кышында болгон окуя Мурасордо конушунан бир жаш чет элек 4-5 жаштагы ушу наристе үйүнөн чыгып кетип, таппай калган окшойт да. Ушу тала жакка барып кичинекей эле бир саз көлчүккө жатып калганда ошактан чарчап калган балачы. Келинчегим уктабай күтө берет мен барган чактачы. Мурдакы характери менен азыркы характери өзгөрүлүп кетет да, мындай кээде байкайсың да, кээде мындай. Телефон албай калса что биз жаман болобуз, аябай сарсанаа болуп. Милиция кызматына келгениме 2 жылдын жүзү болду. Буга чейин аскер кызматында иштегем. Кичинекей менен эле ушул эң соң болчу да. Бул эң соңу эми жеттим деп ойлойм. Кудайым буйрса, Алла Таалам канча буйрса ушул жумушту биз ошону ак тилден элибизге кызмат кылабыз деп ойлойм. Кандай иштерди аткарасыз таптагай? Биздин жумушубуз коомдук тартипти, коопсуздукту карайбыз, коомдук коопсуздукту. Адамдардын жеке коопсуздугуна карайбыз. Көчөдө майрам иш-чаралар болуп атканда ошол өтүп аткан иш-чаранын коопсуздугун карайбыз. Ар бир жарандардан түшкөн чалууларга барып, жеринде териштиребиз. Коюлган жерде турабыз, жаан жайбы, кар жайбы. Биз коюлган жерге барып, коомдук коопсуздукту карайбыз. Жана үй бүлөлүк зомбулук жана майда бейбаштык чалууларына барабыз. Барган учурда албетте алардын баары мас учурунда болот да. Үй бүлөлүк зомбулук эле ар кандай адамдар болот, агрессивныйлар болот. Бизге чейин кол салган учурлар болот, өтө эле кооптуу да. Мыкты милиция кызматкери болуш үчүн кандай мүнөзгө ээ болуш керек? Мыкты кызматкер болуш үчүн өзүнүн ишине так болуш керек. Колундагы документтерге, материалдарга так болуш керек. Өзүнүн жүрүм туруму дагы албетте ошонун баары эске алынат да. Келиңиз анда жумуштун плюс жактарын жана минус жактарын атай кетиңиз. Эми жумушубуздун минус жагы мисалы үйүбүзгө көп көңүл бура албай калабыз. Убакыт көбүнчөсү бизде жумушта өтөт. Жана айткандай эле тууган тушкандар менен көп той аштарга катыша албай калабыз. Плюс жактары болсо ошо ар бир мисалы бизге түшкөн арыздар менен териштирип, мисалы адамдардын жашоо турмуштарын ар кандай жагдайда болот да. Ошо ар кайсы адамдын өзүнүн жана жагдайларын угуп атып, ошо кызыктуу болот бизге. Мисалы форма кийип жүрсө эле ошону форма жакшы, мен дагы ушундай кийсем, бул 1-2 күндүк форма кийүү эмес. Бул алдыга карай иштеп ушул жумушту тартып кетүү да. Мисалы форма кийип көчөдө жүрүшүң өзү эле бир башкача жоопкерчилиги көп да, мисалычы. Коомдук жайда болобу, коомдук транспортто болобу. Жада калса ашканага кирип чай ичкен убакта дагы ошакта өзүңүн жоопкерчилигиңди сезип отурасың да. Бизде айтып коюшат го, милициялар акча алат депчи. Сизге дагы ошондой көп эле кездешсе керек. Андай учурлар деле болбойт десем азыр калып болуп калат. Болот андай учурларчы. Бирок биз бирөөдөн вымогать этип, акча алып, азыр андай заман жок. Кудайга шүгүр, өзүңөр көрүп атасыңар, баары мыйзам чегинде. Кээде болуп калат, чалууга барасың, жарым саатта пробкадан жетип барсаң, ал жактан турганан биздин үйдүн тегерегине мышыктар көбөйүп кетти деген чалууларга да барган күндөр болот.
мышыктарды айдап коесуздар. Мышыктарды барып айдап коебуз. Айтабыз ушуну эле өзүңүз таш менен кетирип жүрсеңиз болбойбу десең, жок дейт. Кетире албайбыз, келгиле дейт. Жанагындай чалуулар боюнча барабыз. Кээде өзүбүз жетекчилик тараптан жанагындай рейдтер түшүрүлүп турат. Рейдтин негизинде жана притон рейд бар. Чылым чегүү деген рейдтер бар биздечи. Ошол боюнча иштейбиз. Притон менен иштеген убактарда квартираларга кирип, кыздарды чыгарып таап калабыз. Кээ учурда айылдан келген ата-энелери, мисалы айылда окууга жиберген же жумуш иштейм деп келген кыздар ошакта жүргөндөрү дагы өкүндүрбөйт да. Жап-жаш эле кыздар, жакшынакай эле, татынакай эле кыздар бар. Ата-энелери дагы эми албетте ата-энелери билбейт да алардычы. Ата-энелерине мисалы башка ишти кылып жүрөм дейт. Кээ бирөө менен сүйлөшөсүң, мындай жолго эмнеге барасың десең, ажырашкандар бар мисалы. Мен балам акча салып турам дейт, балдарын ата-энесине таштап келгендер бар. 2-3 күндө бир барып келгендер да арасынан бар сүйлөшкөн учурларда ошондой чыгат да. Ата-энесине башка бир сөз айтып коет, жумушта тиякта иштейм, Шведияда иштейм деп. Өздөрү болсо ушундай жаман жолдо жүргөндөр да бар да. Ошондойлорду жаш кыздарды ошо ата-энелер да тыгыз көзөмөлгө алып ушу шаарга жибергенден кийинчи ошондой болуп турса да жакшы болмок да. Жаш балдар боюнча мисалы ал эркек жаш балдардыкы көбүнчө жана наркотикалык заттарды закладчик болуп азыр ошондой жумуштарга кирип алат. Азыр көбүнчө эле жанагы онлайн иштер болот го. Көбүнчөсү билбейт ошо онлайн иштер менен дейт, же болбосо доставка боюнча дейт. Ошону өзлөрү деле кээ бирөө билбей барып, ошондой кылган, бирөөгө доставка кылгандар деле бар да. Ошондой жагдайларда болот. Алгач өзүңүздү тааныштырып, үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз, Саламатсызбы, менин атым Гүлжаз. Нарын областынын Актала районунан болом. 97-жылкымын. 5 баланын энесимин. Жакшы жолдошум, бияк апам. Бул балабыз 4-түнчүсү Умар, 5-инчиси Айша, 3-өө азыр школдо, мектеп. Өзүңүз канча жашта болуп каласыз азыр? Өзүм 32 жаштамын. 32 жашта экенсиз, анан 5 балаңыз бар экен, Канча жашыңызда үйлөнгөнсүз? Канча жашыңызда турмушка чыккансыз? Мен 17. 17-де, 18-де. Анан милиция кызматкеринин жубайы болгон бир өзүнчө эле кыйын болсо керек, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ага, кыйын. Кээде көрбөй калабыз. Көбүнчө убактысы жумуш менен өтөт. Көңүл берет. Аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Жумушка да. Көбүнчө жумушта аябай жакшы көрөт жумушун. Эми мен күндөп, түндөп үйгө келем, мисалы кеч келсем дагы ушу келинчегим ушундай тамагын жасап, жаркырап жайнап, дасторкон жайнатып эле тосуп алат. Ошоңусуна рахмат. Балдар болсо көбүнчө мен уктап атканда келип калам. Эрте кетебиз, кеч келебиз. Бизде жумуш центрда да. Кыргызстандын борборунда иштегендикине байланыштуу бизде көп иш-чаралар көп өтөт да. Ошоко отцепленияга туруп калабыз көбүнчө. Ошо иш боюнча көп үйгө убактыбыз кечкисин кечкирээк келебиз.
Эже балаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, мүнөзү кандай дегеле, милиция кызматкери болуп кантип иштеп калган, балким сиздер түрткү болгонсуздар. Баламдын эми кандай десем, ар бирине өзүнүн баласын аппагым дейт экен. Балам жүрүш турушу эми токтоо, папасына окшош, баардык нерсени салмактап, ойлонуп анан чечет. Ишине жоопкерчиликтүү бизге караганда ишин жакшы сүйөт. Көбүнчө ошол жака кетет. Жумушка кирип калышын себеби өзү жактырды ошол жакта. Өзү башынан эле военный болуп жүргөн неме ошого дейинче кетет экен да, карьерасы ошо менен кетип калат экен. Ошо менен ушул ишке кирип кетти, ушу менен иштеп жүрөт эми эл кызматында. Анан мындай бизге убактың аз, башка жумушка иште деген күндөр болобу? Эми кээде айтам, мен ачыгын айтканда айтамын, анан эми өзү сүйүп турган нерсесинен бошотуш өтө оор да. Ар бир адам өзүнүн сүйгөн кесибине иштесе, ошону сүйүп аябай аракет кылып ошонун эмесине чыгат да, өтөсүнө чыгат. Ошон үчүн эми өзү каалады, өзү иштеп атат эми, Кудайга шүгүр да. Мисалы кесипти өзүң сүйүп иштесең, анын оорчулугу деле көп сезиле бербейт да. Эми оорчундусу аябай оор деп деле айта албайм, мисалы, бирок көбүнчө жанагындай той мааракелерге катыша албайбыз, бара албай калабыз. Мисалы, жумуштан кайра эле сурана бергенге да уят да. Ошон үчүн көлгө, мисалы, өзүм көлдөн болом да, көлгө бара албайм көбүнчө. Отпуск учурунда эле барбасам, андай лишний раз бара бербейм да. Көлгө барбайт деп коет го, ошол үчүн окшойт. Көлдүн сезондо эле барабыз, биз сезондо барып эле ошо айылдагы иштерди бүтүргөнчө эле бир аз көлгө түшө келебиз. Мен бала бакчада иштейм. 5 баланы багыш кыйын. Жолдошумдун айлыгы жетпейт. Ошого бир аз жардам берип, частный садикте иштейм, повар болуп. Жолдошуңузга мүнөздө кетесиз? Жолдошум аябай токтоо, сабырдуу. Балдарын аябай сүйүктүү атасы, аябай балдарына жакын. Баласы аябай сабырдуу. Ошонусун баалайм. Сиз эртемен саат канчада турасыз? Эртеменен 7-де турам. Балдарды школго кетирем. Жолдошуңуз жакшы экен да, өзү тура эле эрте кетип калат экен, Ал өзү өзүнүн чайын өзү ичип, кийимин кийип кетирет, күтпөйт да, качан чай берет, тамак берет деп. Мен өзүм балдарды школго кетирем. Анан 8:30 экөөнү алып садикке кетем. Анан айтып койт го, форма красивая, работа сложная деп. Формасын караганда эле бир өзүнчө мындай жоопкерчилик болсо керек. Үтүктөп турасыз да күндө. Чын айтканда мен үтүктөбөйм, өзү үтүктөйт. Үтүктөгөнүн өзүм үтүктөйм, анткени шымдын 2 кыр чыгарып коет да постоянночу. Ошон үчүн постоянно өзүм үтүктөйм шымымды. Формамды жалаң өзүм үтүктөйм да. Эмне үчүн бул кесипти тандап алгансыз? Анын адам баласы төрөлгөндө эле кичинекей чагынан эле бирдеке кызыгуусу болот экен да. Ошо менен кичинекей кезимден эле мисалы аскер кызматкер болом, солдат болом, милиция болом деп жүрчүмүн. Ошол кичинекейиңде эмнени ойлосоң, Алла таалам ошону да берет экен да. Ниетиңе жарашачы. Ошонун үстүндө бир аз аракет кылдык. Иштеп калдык ошонун аракеттин аркасынан. Кээде келбей калса, келбей калган күндөр болот. Ошондо телефон албай калса, биз жаман болобуз, аябай сарсанып алып, кээде ойлонобуз апам экөөбүз делечи, иштебей эле башка жумушта иштесе деп. Анткени азыр көп эле ар кандай кылмыштар болуп атат го. Ошондон коркобуз да. Азыр ар кайсындай эмелер болот го, ситуацияларчы. Өткөндө эле мынакей колун чыгарып кетти, эмне болду эле? Колу ооруп иштебей калды ошондой күндөрдө дагы коркосуң чынындачы. Көп айтам, мисалы, кой өзүңө душман ашырып албай көрбө, сак болгонуң депчи. Баары бул жоопкерчиликтүү иш да аябай. Анан көп балам болгону 2 балам болсо, коркот экенсиң. Кээде чындап деле иштебей деле койсо ушуну деп ойлоп кетем.
Анан айла жок эми өзү жактырып аткан ишинен кантип эме кыласың. Анан Кудай сактасын деген кеңештерди берип турсаңыз. Ооба. Эч кимдин жүрөгүн оорутпа, ар бир нерсе бул жашоо өзү бумеранг да. Бирөөгө жаман айтпа, мындай жакшылап карап туруп анан судить эткенен бир нерсени, может быть, бирөөнү мындай ак жеринен сен каралап алышың мүмкүн дейм да. Таза караганың адамдын баардыгы кандай болсо дагы бирдей болот, бирок ошол экини таза кара дейм да. Эми тыйындын эки бети бар да. Бирөө арызданып келет, экинчи обязательно бир жоопкерчиликке тартылат да. Качан адам өзүнө карата мыйзам иштеп, бир аз башына иш түшө баштаганда уже бизде милиция кызматкерлеринин жек көрүү пайда болот да. Көбүнчө ошондо ыраазы болгон адамдар да абдан көп. Мисалы, силер көп адамдарга биздин ишибизге аралашпайсыңар да, мисалы ичинен билбейсиңер. Бизде күнүгө канчалаган аябай көптөгөн эмелер арыздар катталат да. Ошондон бизге ыраазы болгондор аябай көп. Нааразы болгондор да көп, Нааразы болгондор да көп. Азыр эми Кудайга шүгүр, милиция кызматына кичине ишеничтер адам коомчулук арасында да кичине пайда болуп, азыркы акыркы учурда өзүңүздөр эле байкасаңыз, жакшы комментарийлер деле көбөйгөн да. Мисалы, милиция кызматкерлерине качан ишиңер түшкөндө гана адамдар кайрылат да. Иши жок адамдын баары эле жаман көрө берет. Милиция кызматкерлери болбосо, мисалы, эмне деген жаман окуялар болмок да. Туурабы? Милиция кызматкерлери тарабынан да канча, мисалы, жаш балдар куткарылып атат. Акыркы убакытта деле угуп атасыңар өзүңөр, жакшы иштеп атат, Кудайга шүгүр. Ата-энелер келет, бир туугандар ошо көбүнчө ата-энеси келип, улгайган ата-энелери келип, көз жашын төгүп, ошакта аябай жалдырап ыйлап турган кезде жүрөгүң ооруйт. Эми бер жактан тигине жардам бере албайсың, мисалы, мыйзам чегиндечи. Кылмыш кылган адам жазасын алыш керек. Бирок ата-энесине баары бир кылмышкер болсо дагы каргада болсо баласын аппагым дейт дегендей баласына тартат да, баласына жал ооруйт. Айла жок, ошондой убакыттарда, мисалы, учурларда аябай ооруйт. Алар менен кошо эле ичиңден ыйлагың келет да, мисалы, ата-энесин көрүп. Болгонбу жумуш учурунда? Жумуш учурунда жок, ыйлаган учурум боло элек. Бул ыйлагандарды көрүп аябай жүрөгүң, мисалы, ооруйт, аябай ооруйт. Эртең менен туруп балдарга жакшы кам көрөт. Чарчап атса дагы экеге чыгып ойнотуп келет. Кээ бирөө бар го, кандайда эс алам, жатам, уктайм депчи. Андай жок бизде. Үйдө катты кылат, анан шаарга алып чыгып келет бизде. Айландырып келет, эс алдырып келет, экеге алып чыгып келет. Жакшы буюрса. Айтышат го, милиция кызматкерлери мындай оор кесип, иштеп жүрө берип, мындай каттуу адам болуп калат деп. Ошондой жактары барбы? Ишенбейм. Жок, андай жер жок. Билем, башкалар болсо, жумуштан андай болсо керек, үйдө андай эмес. Үйдө шайыр. Жакшы эле. Үйдө башка адам, жумушта башка адам демек. Андай. Мен бир аз серьезнураак болуп келатканда эле мага урушат ушечи. Биз сага тиги жумушуңдагы адамдар эмеспиз, кылмышкер эмеспиз, укук бузуучу эмеспиз. Бизге мындай үйдөгүдөй аялыңа күйөөсүндөй мамиле кыл, мага баламдай мамиле кыл деп эле айтат. Ошол кезде сразу өзүм тартып баштайм да. Болуп калат ошондой вакыт, бирок чынында эле кээде таасир берет да. Баары жумуш влиять этет экен да. Мурдакы характери менен азыркы характери өзгөрүлүп кетет да. Мындай кээде байкайсың да, кээде мындай үндөрү жоон чыгып, мындай өкүмдүү сүйлөп, мындай эме болуп калат да. Анан ошол кезде резко билинет да. Анан айтам, анан сен ал немеңди тияктан бар кыл. Бул жерде как обычный адам бол деп ошо. Жөнөкөй болду. Быйыл 2024-жылы милициянын түзүлгөнүнө 100 жыл болушу менен чын жүрөктөн баардыгыңыздарды куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм.
ар дайым ойлогон ой максатыңар ишке ашып, жылдыздарыңыздар көбөйө берсин. Биздики милиция кызматкерлеринин баарыбыз ушу званиябыз өссүн дейбиз. Чоң жакшы должностторго отуралы дейбиз. Карьерабыз өссүн дейбиз да. Ошонун аракетинде мына көп жакшы кызматкерлер бар. Өзүнүн ишин так аткарган. Ошо бардык кызматкерлерди ушу 100 жылдык майрамы менен куттуктайм.